Армысыздарбы урматтуу замандаштар. Бүгүн биздин программабыз Марал радиосу аркылуу жана Санариптик 24 телевидениясы аркылуу түз кетип атат. Бүгүнкү биздин программабыздын коногу Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Иманалиев Болотбек Иманалиевич агайыбыз. Ага эми айтсаңыз, бул кыргыздар айтат эмеспи, суу эл башы болгуча суу башы бол деп. Анан Кудайга шүгүр, биз эми сууга баягы мактанбайлык кенен бай өлкөбүз, мөңгүлөрүбүз бар дегендей. Сиз ошол суунун, анан суу аркылуу келген биздеги энергетиканын, жарыктын кандай келишин бала кезиңизден билген кишисиз. Суу жалпы адамзат үчүн эмне? Суу деген жалпы адамдар үчүн эң бир негизги зат болуп эсептелет. Суусуз ашып кетсе бир 5-6 күн жашайсың, андан ары жашай албайсың. Эми Кыргызстан суу боюнча биздин мурунку Советтер Союзунун составында 3-чү орунда турган суунун запасы боюнча. Биринчи Россия, анан кийин Тажикстан, анан биз болчубуз. Эми суу деген чындыгында кыргыздар деле илгери суунун башында тургандар, алдыйраак тургандарга канча-мынча үстөмдүк кылып, биздин сууну ичип атасыңар деп тамашалашып жүргөн кыргыздарда ушундай адат болгон. Адагы чындыгы турмуштун талабынан чыккан аракеттер да. Балким мен жаштык кылып туура эмес суроо беришим мүмкүн, бирок ушул биз орустарга, Россия мамлекетине суунун башын бердик дейликчи, орой айтканда. Орустар орус каскадты курабыз деп келишти. Балким биз кошуналар менен мындай бир туура эмес мамилеге барбай туруп эле кошуналарыбыз менен курсак болот беле? Кандай дейсиз? Кошуналарыбыз менен биргеликте Советтер Союзунда биргеле куруп атканбыз. Мына Токтогул кеши, Токтогул суу сактагычы биздин коңшуларга, Өзбекстанга, казак туугандарга, алардын айдоо аянттарына, сугат жерлерине суу бериш үчүн ошондой максат менен курулган. Токтогул суу сактагычына 1.200.000 гектар Фергана өрөөнүндө сууга, толук поливной сууга ошол дайындалган да, курулган. Андан башка тиги Казактагы тууарга, Сырдарыяга дагы ошол регулирующий эффект деп коет. Алардын дагы сугат жерлерине суу бергенге ошон үчүн курулган да, Советтер Союзунун учурунда. Ушул максат менен курулган. Эми биз ал жөнүндө тиги Токтогул суу сактагычынын элдик эмеси эффект, народный хозяйство эффект деп айтсак болот. Көбүнчө 70% суудан деп табылган да. Бир куб суунун берген элдик доходу Советтер Союзунун учурундагы эсеп боюнча 28 ошол кездеги рубль менен болчу, бир куб суу бергени. А биз ошол поливке где-то 7,5-7 миллиардтай сууну беребиз. Ал только сугатка, ал ичкен суу, өндүрүштөргө кеткени, ал анча көп деле эсепке кирген эмес, бирок ал жагынан дагы ошондой бир элди камсыз кылууга максатталган өзүнчө бир объект болчу да, Токтогул суу сактагычы, Токтогул кеши. Азыр өткөндө ошол сиздин ордуңузга мурдагы премьер-министр Турсунбек Чыңгышевич келип айтты эле да, ушул энергетиканы биз азыр колдон түшүрбөй, тарифин керек болсо көтөрүп, анан техникалык мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыкпасак, баягы Союздагы учур болуп калды, ошондон бери жакшы жаңылана элек. Анан бир өзгөчө мамлекеттик көз караш менен карап чыкпасак 5 жылдан кийин колдон түшүп кетет деп. Сиз кандай дейсиз мына? Өмүр бою өмүрүңүздү энергетикага арнаган киши катары. Турсунбектин ою менен толук макулмун.
Себеби ал экөөбүз Токтогул кесинде бирге иштегенбиз. Ал мен барсам секретарь партком экен. Мен Токтогул кесине заказчиктин функциясына директор болуп бардым. Ошо кезде Советтер Союзунун жардамы менен Курсай кеси нолдон баштап курулду. Андан кийин Таш көмүр кеси, андан кийин Шамалсай кеси курулду. Анан Камбарата 2-ни 40%ке жеткирип, анан Советтер Союзу бузулгандан кийин бизде мүмкүнчүлүк болбой, анан токтоп калды. Эгер ал кечтер ошол учурда курулуп калган болсо, мен азыркы Кыргызстандын акыбалын мындай бир ойлоп жыйынтык чыгара албайм. Себеби биз аябай кыйналып калмакпыз. Ошол учурда курулуп калганына мен 1000 мертебе ыраазы болом да. Сизге да рахмат. Сиз Күрпсай ГЭСинен биринчи кирпичинен баштаган экенсиз. Эми ГЭС куруу азыр биздекилер үчүн баштап коюп, таштап коюп атышат. Негизи 57-жылы Политехникалык институту бүтүптүрсүз. Ошо кезде энергетикада деги эле өнөр жайга болгон кыргыздарга, улуттук кадрга болгон мамиленин уккум келет да. Анан эмне себептен энергетик болуп калдыңыз? Эми мен биринчи чынын айтсам сельхозинститутка киргем, механический факультетке. Анан ал жерде барып окуй баштасам, темир чакаларды жасатат, анан кийин аттын немелерин, такаларын жасатат. Анан эми мен ушу институт бүткөндөн кийин ушу така жасап чака жасап жүрмөк белем деп ойлонуп калгам. Анан ошондон жүрүп кичине ооруп калып, тумалап калып, анан кийин окубай кетип калгам. Андан кийин дагы 1 жылдан кийин келип, анан кийин энергофакка киргенмин. Кудайдын буйругу экен. Мен ошо эл журтка бүтүн өндүрүш баарына керектүү болгон ушул отурашылга кирип, ошондо өмүр бою ошо өмүрүм ошо энергетикада өттү. Сизди жакшы билген кишиңизден сурасам айтты да, бул киши үчүн эмне кызык, эмне маанилүү деп баягы кесиптик журналисттигимди салсам, бул киши үчүн мамлекеттик иш кызык, өзүнүн кесибин укмуш сүйөт, башка бул кишиде таптакыр кызыкчылык жок, болгон эмес деп айтты. Ушуну чечмелебейсизби? Эми биз ал кезде мына мен институт бүткөндөн кийин Аламдын кестеринде иштеп калдым. Ал жерде 1-ден 4-кеске чейин ошол жерде иштеп, монтер болуп иштедим. Анан кийин жарым жыл өткөндөн кийин директор менен секретарь партком келиптир. Мен чочуп кеттим. Эмне булар Иманалиев деп мени чакырып атат. Мен эч кандай тартипти сактап эле иштеп жүрдүм эле деп ойлонуп. Каяш айтпай. Анан кийин отургузуп алып, Сковоронский деген жакшы киши болчу директорубуз. Болот, сен жакшы иштеп жүрөсүң, көрүп атабыз. Эми сени биз рабочий орунда кармап тура албайбыз. Сени 4-кеске дежурный инженер кылып жиберели деп атабыз деди. Мен айттым, мен дежурный болбойм. Мен релейный защита, автоматика, телемеханик ушуларды ушул жерден баштадым. Кийин ушу боюнча эле энергетикага иштегим келет десем, анан барып анан кийин мени инженер деп которуп коюптур. Мурунку мен үйрөтүп жүргөн Николенко деген чоң разряд, чоң монтер киши эле, бирок Устатыңыз. устатым. Анан ал киши мени окутуп үйрөтүп жүргөндөн кийин мага баш ийип калды. Ошентип ушундай кишилер менен иштедим. Анан ал кезде 6 күн иштечүбүз да. Суббота күнү 1-кестен 4-кеске чейин обход жасап,
sonra удерживающий решетка деп коет, жанагы келген немелерди, чөптөрдү, тыгыларды тазалаган, ошондой ошолорду бүт тазалатып иштетип анан кийин кетчүмүн. Бир күнү кетип атсам, жолдон директор өтүп кетти. Анан бир күнү звонить этти, Риманалиев рабочий убакта эмне жолдо басып жүрөт деп. Анан кийин мен айттым, мен ошо суббота күнү 1-ден 4-гө чейин обход жасайм. Бүт автоматикаларды иштегенин текшерип кетип аткам. Анан ай киши өтүп кетти деп ошентсе анан ойлонуп тур. 1-ден 4-гө чейин жөө жүрсө деп анан кийин айтып тур, бир велосипед сатып бергиле деп. Анан мен велосипед тепкенди билбейм. Бирок билбейм дегенин уялам. Анан кийин лабораториядагы корого коюп, эл кеткенден анан велосипед теп, жүрүп туруп атып үйрөнүп, ошентип иштеп калдым. Анан эле иштеп жүрсөм, Фрунзанын тесисинин трубасы эле көтөрүлүп атат. Мен дипломный проектим ошо Фрунзанын тесиси болчу. Расширение Фрунзенский ТЭЦ от 200 до 400 мегаватт деген дипломный проектим ошо болчу. Анан диплом өзүм тепловой станция бүттүм эле, мынтип гидростанция жүрүп атам. Мен ошол жака барып иштешим керек деп анан кийин арыз жаздым Киргизэнергияга. Жазганда да бир 2-3 барак жазыптырмын. Өзүмдүн өмүр баянымды кандай болуп эметкен баарын жаза бериптирмин. Баягы максатыңызды жазган экенсиз. Максатымды бүт жазып, өзүмдүн акыбалымды жазып, кандай чоңойгон тиги. Анан ошону Гарковой деген Киргизэнергиянын чоңу жакшы киши болчу. Анан бир күнү чакырат, старший инженер по кадрам деген бир инженер киши бар болчу. Нико фамилиясы эсиме чыгып кетти. Анан чакырып алып, Иманалиев, сен эмне мынча көп арыз жаздың? Эмне деп күлөт. Мен айттым, мен наболел, поэтому я так написал. Десем, анан кийин мынакей визаны көр дейт, Гарковойдун койгону. Анан виза коюп коюп, ока непосредственно перевести парня деп. Анан ошондон кийин анан Фрунзанын тестине барып иштеп калдым. Бул сиз өзүңүз Токтогулдан болосуз, Токтогулдан. Ошо биринчи жолу Токтогулга барып, окууну бүткөндө бардыңыз да политехникага? Жок, окууну бүткөндө бул Аламеддин кечтерин иштебедим Каскадта. Токтогулга биринчи барганыңызды, окууну бүтүп, анан барганыңыз эсиңиздеби? Кайсы окуя менен эсиңизде калган? Эсимде бар. Мен институт бүтүп, диплом с отличием бүткөм, барсам, мен улуу агам райисполкомдун заместители болуп иштечү Токтогулда. Анан кийин жанагы М20 деген эски болганы сенин туугандарга барып, бар мен учурашып кел, мен сенин дипломуңду жууганым ушул болсун деп учураштырып атат. Берди. Анан ал машинаны айдаган менин двоюродный агам. Аталаш. Анан ал агам айдап баратып бир жерде машина токтоп калды эле. Анан ачып алып машинаны карап атат. Анан болот, тетиги гайканы мындай бура дейт. Мындай бурасам, туура эмес бурап койдум. Бул левый резьба деген болот. Сен туура эмес бурап атасың деди. Анан ошондой ойлонуп калдым. Кой, мен институт бүтүп, анан кийин левый правый резьбаны билбесем, кантип мен институтка барып студенттерге сабак берем. Андан көрө деген ошондон кийин тиги Гарковойго арыз жазганым ошондон болуп калды да. Демек сиз илимге кетмек экенсиз да, Ооба. Мен проректор Андрей Андреевич деген проректор өзүнө алып калган мени. Анан мени Москвага жибермек. Сергеев деген досуна.
Анан айткан барып 2 жыл окуп келесиң, 2,5 жыл. Анан 3 жылга жетпей кандидатына окуп каласың деген. Мына азыр сиз азыркы 82 жашыңызда эне биздин Кыргызстандагы эс алууга чыккан энергетиктердин ардагерлер кеңешинин төрагасы экенсиз. Мына ошол кездеги жетекчилер силер 2-3 барак жазган арызыңарды карап, ошо көңүлүңөрдү да көтөрүп, андан ары улап кетсе улуттук кадрлар деген баары бир мамиле болгон экен. Мына азыркы силердин мүмкүнчүлүгүңөрдө жанагы эс алгандар өзүңөрчө отуруп анан наболела деп атпайсызбы? Жүрөгүңүз өйгөндө азыркы энергетиканын акыбалын, сууга болгон мамилелерибизди көргөндө, жүрөгүңүз өйгөндө жанагыдай арыз жазбасаңар да өзүңөрчө отуруп алып сүйлөшөсүңөр да, силерди уккан жетекчилер барбы энергетиктер? Эми мурунураак бизди уккан жетекчилер почти азыраак болгон. Эми азыркы жетекчилерди анча-мынча түшүнүп келатат. Анан биз дайыма ошо барып өзүбүздүн ойлорубузду айтып, эметебиз. Түшүнгөнүн кантип сезип атасыңар агай? Эми түшүнгөнүн кийинки энергетика жөнүндөгү жаңы эмелерди аракеттерин анча-мынча сезилип атат. 25 жылдай совсем эле токтоп калганда, энергетика нолдо туруп калганда, эч кандай өнүкпөй 20 жылдан ашык. Анан эми азыр энергетикага Кудай буйруса көңүл бурулуп атат. Мына бу энергетикага көңүл бурулган менен мындай таасирдүү, анан мындай маселени чече тургандай көңүл бурулбай атканы ал белгилүү. Бирок энергетиканы жакшы иштеттирип кетиш үчүн анын жетекчиси сөзсүз энергетик болуш керекпи? Обязательно. Көп нерсе көз каранды ал кишиден. Ооба. Демек кадрды тандоо бизде маселе, туурабы? Маселе. Ошого үнүңөр чыккан жок, үнүңөр жетпей атат. Эми бизден аны сураган деле киши жок. Андан кийин бизге да анча-мынча айтып калабыз, бирок ага көп көңүл деле көп жылдар бою бурулбай калган. Азыр эми мен ойлоп атам, анча-мынча биз айтсак көңүл бурулуп атат азыр. Суу алтындан да кымбат деп Турдак Мусубалич китеп чыгарган. Ошол китебини өзүнүн кол тамгасы менен сизге ушу биринчилерден болуп берген экен. Эмне себептен, кандай тааныштыгыңар бар? Ал кишинин, Турдак Мусубаличтин жетекчи катарында кайсы касиети, кайсы мындай мүнөздөмө бере аласыз? Жеке өзүңүз менен байланышкан. Эми Турдак Мусубалич менен мен ошол кестерди куруп жүргөндө аябай көп кезигип жүрдүм. Анан жанагы китеби чыкканда биринчи чакырып алып, биринчи мага жазып берди. Эмнеге сизге биринчи берди? Себеби мен андан мурун бир жолу барсам, чакыргандан барсам, кабинетинде бир газет журнал ал суу жөнүндөгү эмелердин баарын жайып алып окуп аттыр. Суу жөнүндө. Суу жөнүндө. Анан мен карап ойлонуп турдум да, айттым, Турасман, мунун баарын качан кантип окуп бүтөсүз? Десем, мен ушинтип окуп атам, эмне кылайын, башка ошо аракет кылып бир китеп жазайын дегенде оюн айтты да. Анда турган менде дүйнө жүзүндөгү суу жөнүндөгү закондордун, положениялардын ошондой сборниги бар. Деп эле мен сразу акшинин дежурный машинасын алып, үйгө барып, анан ошол сборникти көтөрүп келдим. Анан көтөрүп келип, анан мына ушуну окуңуз, мыналардын баарын убарып болбоңуз десем, анан кийин алып калды. Кийин анан ошол сборниктин копияларын бүт чыгарып алыптыр. Анан тиги китепти кайра мына өзүңө берем деп, анан тиги китеби чыккандан кийин анан мага биринчи жазып берди. Эми Турдак Мусубалич чындыгында бир өзүнчө бир Кыргыздагы эң бир таза, ушунчалык эл жөнүндө, биздин кыргыз эл жөнүндө ойлонгон, чын жүрөгү менен берилген киши эле да.
Ошонун үчүн Айша менен мен көп катташып жүрдүм. Мына Курсай КСнин биринчи закладкасына дагы сурак алып катышты. Ал жерден бүт министрлер, горком, райком секретарлары барып катышты. Ошондон кийин биринчи бетонду 90-свалышке салдырдык. Кийин таш көмүр КСнин биринчи закладкасына дагы келди. Ага чейин 90-свалыш келгиче бүт секретар, райком, горкомдор, обкомдор, Мен кыйынбыз дегендер. бүт министрлер келип нар жакта турушат. Анан кийин Хуриев экөөбүз, Казбек Бексултанович экөөбүз бетонду ырастатып, балдарга алып келип, анан кийин тачкага коюп, күрөктү салдырып коюп, анан турдук. Бир маалдан Турсунович келди. Келип анан биз тозуп алып бир жака алып келдик. Биринчи бетонду, закладканын бетонун турдакны швалышке салдырдык. Андан кийин Казбек Бексултанович Хуриев салды. Анан Казбек бир сонун сааты бар экен, аны алып туруп таштады. Тиги бетон закладкага. Анан мен илгери колледжде жүргөндөн алган бир Победа деген саатым бар эле, аны таштадым. Анан бир маалда Турсунович бизди карап калды. Мен сурабыз, бирдеке таштап коюш керек, ушундай өзүнүн закону бар экен десем, бир чоң сааты бар экен, чечип келди. Анан кийин көрсө баягы подарочный бир эме жазылган. Өзүнө дагы кымбатыраак. Исторический бир эме экен көрүнөт, анан кайра байлап койду. Мен айттым, ошондо авторучканы уштап коюңуз десем, ал дагы укмуштай ручка экен. Анан кийин ажап барып таштап, анан кийин закладкага катышты. Ушул окуялар менен эсимен кетпейт. Жанагы эми бул киши жөнүндө айта берсе сөз көп го. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Ошол кездеги өлкөнүн биринчи жетекчилери менен жанагы кадыресе баягы мына силер райондук масштабта, областтык масштабтагы жетекчилердин бири-бири менен бир карагандан түшүнүшкөн мамилесин, ошол кездеги бийликтеги катмарда тургандардын бири-бирине болгон мамилесин ошо билгим келип атат. Мен билгенден сизди акыркы ошол Турдак Мусбалиштин акыркы жылдарында дагы бирөөлөр чакырып, ушу пенсиясы жөнүндө сүйлөшкөнүңүздү мен кулагым чалды эле. Ушуну да өзүңүздүн оозуңуздан уккум келет. Мен үйгө бир балдар звонить этет. Анан сиз Иманалиев, сиз билет го, мен сиз Турдак Мусбалишти жакшы тааныйт экенсиз, билет экенсиз го, билем. Ал киши менен бирге иштешкенбиз, кестерди курганга катышканбыз десем, анан кийин сиз менен бир кезгеле дедик эле дейт. Анан болтурдан келип мени машинага отургузуп алып кетишти. Бир жерге барып отуруп, бир кабинетте сүйлөшсөк, 4-5 бала экен. Эмне бу десем, анан кийин эми ошо Турдак Мусбалиштин кылган эмгегин бүт билесиз. Биз Турдак Мусбалиштин пенсиясы жөнүндө сүйлөшөлү деле дейт. Мен айттым, кандай пенсиясы жөнүндө? Сиз Турдак Мусбалиштин пенсиясы 17.000 экен. Анан ошону көбөйтүү жөнүндө биз маселе коюп жатабыз. Ошого сиз кандайсыз? Мен да болгоем деп анан кийин ошо жазган катка кошо кол коюп бердим. Эми, конечно, Канча алат экен ошол? Кайсы жылдар эле? Мындан бир где-то бир 7 жылдан ашып кетти го. 7 жылдан ашып. Канча экен ошондо сумма? 17.000 экен. Сом менен. Сом менен 17.000 экен. Анан ошондо кийин мен аябай өзүм ойлонуп калдым да, ушундай биздин өлкөгө эмгеги сиңген кишинин пенсиясы, берки жаңы беркеле президент кызыбыз деп коеюн, эми эле карындашым. Аныкы ошо кезде 82.000 экен. Ошо балдар менен чакырып. Экс-президент карындашыңыз. Карындашым. Анан кийин ойлонуп мен айттым, ошо кишиге теңдеш керек бул кишинин пенсиясын деп айттым өзүм оюмда. Айтсаңыз, ушул балким биз жаштар, кийинки муундагылар
улуулардын кадырын, аксакалдардын мындай бир кадырын биле албай атабызбы? Ошон үчүн аксакалдар эми улам эле айта бергенде эчтеке жыйынтык чыкпайт экен деп сыпайыгерчиликке салып унчукпай калдыңарбы? Же силерден дагы ушул бир аксакалдык институтту дейинчи, аксакалдын ордун кыргыздардын аткара албай атасыңарбы? Ушунун айланасында менимче сиз көбүрөөк ойлонот болсоңуз керек. Конечно, эми мынакей азыр аксакалдардын акыбалы Кыргызстанда эми Өзүнүн ишин билген, элге кызмат өтөгөндөрдү айтайынчы. Ошолордун эмгеги убактысында жакшы бааланбай калган. Анан эми азыр деле ошол пенсиялары төмөн, анча-мынча эми услугаларын арзандатып берүү деген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул маселени бир чогулуп, бир кеңеше турган убакыт келди го. Эми Кудай буйруса жакшы эле направление кетип атабыз биздин кыргыз өкмөтү, кыргыз элибиз. Эми биринчи кыргыздар макул биринчи карыны сыйла, карыны затта деген сөз ушу менимче өкмөттө отурган анан тиги жогорку кеңештеги депутаттар ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурса болор эле. Мына биздин эки президенттен өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Андан кийинкилер дагы 2010-до ячейкаларга кол салынды жана башка деп азыр эрегишип турушат, эки жаат болушу билинбей. 17-жыл кыргыздар үчүн өтө маанилүү жыл. Анткени биз 17-жылы мындай мыйзамдуу түрдө президентти шайлап, азыркы турган президент мыйзамдуу түрдө бийликти өткөрүп берип, кандайдыр бир чоң дүйнөлөшүүдө биз өлкө катарында, эл катарында ошол мыйзамдуулуктун жолуна түшсөкпү? Кыргыздар айткандай бир жакшыларыбыз бар экенин далилдечү мезгил да. Ушул учурда сиз мына биз ичкендерди да көрдүк, өлкөнүн казынасын жегендерди да көрдүк, качкандарды да көрдүк. Кыргыз кандай башчыга муктаж? Кыргыз эми чындыгында өз жөнүндө көп ойлобой, эл жөнүндө ойлой турган, өзүнүн моралдык, духовный деңгээли таза, эл үчүн кызмат кылган бир ошондой бир чыган бир кишилер келсе жакшы болор эле. Бизде барбы азыр сиз мына эми жаштар, сиз коркуп турган эч нерсе жок. Жаштарды көрүп атасыз, чыгам дегендердин атын угуп атасыз. Эми жаштардын арасында менимче андай болуш керек, бирок кийинки эме жүргөн биздин акыбалдар жаштарга жакшы тарбия, насаат көрсөтүлбөй калды. Ошон үчүн муну көп ойлонуп, бизге окшогон аксакалдар жаштар менен көбүрөөк кезигип, керек болсо институттарга барып, аерден кезигип турса, мүмкүн бир азыраак өзгөрүү болот го деген ойдомун да. Сиздин өзүңүздүн апаңыз, өзүңүздүн атаңыздын бир турмуштук бир чоң маселесинде ушу баарын таштап коюп, ошол атаңызды куткарып келген экен да. Мен ушуну менен кыргыз аялынын баягы канчалык кыйынчылык болуп турса дагы ошого баш ийбей, үй бүлөнү бекемдөөдө, үй бүлөнү бекемдөө деген сөз бул мамлекетти бекемдөө деген сөз. Ушуну айтып бере аласызбы? Эми менин апам өзү аябагандай мындай эл менен аябай катташып, эл менен кеңешип, кезигишип турган ушундай бир активный киши болчу да. Анан 18 жашында апам аялдар советинин председатели болот. Анда аксакалдар карап, совет өкмөтүндө эми аялдардын акыбалын эмесин катуу киришип оңой баштабады беле. Ошондон баары кеңешип туруп, буга только сатимбүү жарайт деп мен апамды коюшкан экен. Анан апам ошо
Munda Ayallar Sovetinin председателі болып іштеп жүрді. Бирок өзү мындай окуганды, жазганды билбеген киши болчу да. Акыл менен баягы эс менен башкарган экен да. Эс менен. Анан өзүнүн бир инисин, Дубайрудун инисин, Сатар деген инисин өзү ал билимдүү арабча баарын жазган, латынча жазган киши экен. Өзүнө секретарь кылып алыптыр. Кызык ушул. Анан Сатарга айтат экен, сен айылдарды кыдырып кел. Ким келинчегин капа кылган, ким мүмкүн бир катуу жазалап уруп койгон, ушулардын баарын алып келгин деп анан Тизмелеп кел. бар элден сурап, тигинтип мынтип келет экен да, анан эл айтат экен да. Чалгындап. Анан келип айткандай анан айтат экен, анда тиги жана аялын капа кылганга баргандагы bu Ayallar Sovetinin председателі чечим чыгарды. Bir koyundu soyup, komşularını, tuğanlarını çakırıp ayarından geçirim sonra deçken. Эң туура иш кылганда кыргыздарча. Alan oşentip, kokustan katırak bereme kılıp koysa, urup, cevrdeke kılıp koysa, anda bir torpak soysun, tay soysun deyip emet çekende çeşim çıkar çeken. Men aytışım apam, oşondan keyin deyt, bu bizin ayılda deyt, erkekler ayalların menen uruşkandan korkup kalgan deyip. Gelinge kандай мамиле эделе сиздин келинчегиңизге кандай? Жакшы мамиледе болчу, дайыма акыл эсин айтып, ушундай өзүнүн өмүр баянында болгон окуяларын айтып, ушинтип аябай жакшы. Анан бирок мындай чындыкта жүргөндү, таза жүргөндү талап кылып, аксакалдарды, улуу кишилерди сыйлаганды аябай талап кылып турчу да. Мына азыр кандайдыр бир майлы сүттүү жердесе эле энергетика сөзсүз эске түшөт. Бул эми башынан мындай бир жакшы жер, ырыс жыролоо мындай. Сиз көп жыл иштедиңиз. Канча байлык топтодуңуз? Мына азыр энергетиканын башына келгендин баары кандай болуп жүргөнүн билесиз. Эми мен анча эчтекеде топтогон жокмун. Өкмөт берген Каракөлдө энергетиктердин шаарында бир двухквартирный үйүм бар. Ал жерде кичи балам турат. Анан кыйналып кысталып жүрүп, жерден бир 3 комнат үй алгам, ошол жерде улуу балам туруп атат, азыр улуу балам. Анан ошол алган байлык ошол, меники башка эчтеке жок. Анан ал жөнүндө бир кызык окуяны айтып берейин. Bir günü pensioner bir жакшы сварщик kişi var эле, орус. Атасы менен чыгып кетти. Анан да bir монтажник, 2 pensioner орустар келиптир. Bir бөтөл караган көтөрүп алышып. Мындан бир 4 жыл, 5 жыл мурун үйгө, Каракөлдө. Анан мен жеңеңе айттым, давай тамак жасагын бул байкуштарга кичине бир сыйлап, кучогу сүйлөшүп отуралды. Arağın içip oturağız, içiyoruz. Bir malda TV'de araklardan da koyup, bir malda da meni kara böyle gülüp kalışat. Ben baykayan çok mu dedim. Ben ettim, bunlar benimle şılgında batışağı. De oylap kalvanan çok bir tak. Смотря меня смеется всем. Вот именно лиштит. Мы сказать боимся deyt. Açım deyt. Soradım, açım bayit istesem. O vaše прозвище deyt. Oruşça. Кайман атыңыз? Я ошондой yok. А что за прозвище? Desem. Deyip turanın sizdi bir yerdeki Karaköl'deki жашаган элдер, анан көбүнчө орустар, Иман Алиев никому, ни себе, никому деген ат коюп алышкан дейт. Өзүн өзү эмес башкалар. Мен айттым, извините, муну өзгөрткүлө прозвищени. Ни себе, но другим дегенди кошуп койгон. Ушундай жашадык ошол.
Өкүнбөйсүз. Өкүнбөйм. Байлык жыйнабаганыңызга. Мүмкүнчүлүк бар беле? Жыйнап койгонго. Ой, мүмкүнчүлүк болгондо кандай көп болгондо. Ой, окуйбун. Мынакей Сурайсың да дебейсиз эң бе? аягында Советтер Союзугулардан бираз мурунураак Нарын гидростройдун жетекчилери Москвага, Подмосковьяга, ошо жердин аты эсиме чыгып кетти, бир поселок салышты. Ал поселоктон прорабтардын баары, мастердин баары орус улутундагылар, Хуриев баш болуп, Серий баш болуп баары үй алышты, эки этаж коттедждерди. Москвадан. Москва, Подмосковьядан. Анан кийин бир күнү Хуриев келиптир, болот. Мынакей сага күлүч. Сага да коттедж берип коюп дейт. Ой, мага эмне керек бирди, албай коюптурмун. Азыркы акылыңыз болсо, алат болчусуз да. Алат болчу. Эми бул менимче жакшы мындай жакшы мүнөздөн, жакшы касиеттен кабар берет болсо керек, агай. Мындай кишилер азыр Кыргызстанда силер эми азайып калдыңар. Да. Азайып калдыңар. Бир гана ушул өкүнгөн жерибиз, мисалы мен өкүнөм, ошол өзүнүн мыкты кесибин тим эле кадырлап, барктап, ошону туу тутуп, ошого өмүр бою кызмат кылып, анан элдин алдында дагы уят болбойун, алды жеди дедиртирбейин деп, мындай жеке атын бала бакырасына мураска таза таштаган кишилер эми селдеп азайып баратасыңар, баягы катарыңар суюлуп дегендей. Мен бир нерсени мынча сүйлөшүп калдык. Эми эс алуу, иштөө, тели тең туш менен чогуу жүрүү, балдарга болгон мамиле, үйдөгү балдарга, ошону мындай бир бирдей ала алчу белеңер ошо кезде, же иш иштеп жүрүп эле башка нерсеге көңүл бөлүнчү эмес беле? Азыркылар мына ишти да иштеп атат, үйдү да салып атышат, каяктан эмне таап атышат, бир Кудайдын өзү билет. Эми кечириңиз. Ал кезде мен доктор кесине жаңы баргандан кийин мен Султан Ибраевиче барган доктор кесине. Анан облус полком председатели ким эле Султан Ибраевичтин учурунда иштеген киши. Ал киши бир жолу беседада айтат, болот сен эч отдельный коттеджге кирбегин, квартирада тургун деди. Анан кийин бул болбой, Серий өзү ошол жерде иштеген бир эмен монтажный отделдин начальниги кетип каткан экен, ошол кетти. Ошол коттеджге бар дейт. Анан мен айттым, тиги обкомдун секретары мени коттеджге кирбей деп атат, квартирада тур деп атат десем күлүп. Мен акча өзүм айтып коем деп анан ошол жерге киргизген. Анан ошол жерге бир жанагы строительдердин кичинекей будкалары бар го, рабочийлар, стройка. Ошондон бирди алып келип, корого коюп койсом, сразу горкомго жеттир. Сурашат, мен айттым, болгон ошол, тиги Серий айтат, эмне будка алып келип кой. Мен айттым, баягы кичинекей будкадан алып келип бирөөнү койдум эле, мындан кийин мындай кылба дейт. Эми аны айткан себебим, биз илгерки жетекчилер көбүнчө эле жалаң эле иш деп эле иш менен жүрчүбүз да. Ал жөнүндө да бир кызык нерсе, менин шофёрум келип, аялым арызданыптыр. Аябай ачкамын. Ой, силер Курсай кесине бардыңар, Таш көмүр, Шамалсай, Искорон кесине чейин кыдырып келбедиңер берсем. Эч бир жерде Болот эке тамак ичпейт. Ана киши менен жүрүп мен ачка болуп калып атам деп анан эметти. Ошондон кийин анан ойлонуп калдым, кой, барганда шофёрго тамак бергиле деп, столовойго киргизип, чай ичип. Эми ошондой тартип, ошондой эреже ал эми өзүңүздүн каныңызда барбы, баягы дериңизде бар ишпи, же ал ошол кезде система силерге ошону таңууладыбы? Эми ал канымда дагы бар, анан бирок система дагы аябай ошону өнүктүрдү да. Ошол себеби мен атам молдо киши болчу, бирөөнүн бир эмесин алчу эмес.
Кокустан Кур'ан окуганда, тиги бел койгондо илгери акча берчи, мал берип тиги болгондо, ошол жердеги кедейлерге бөлүп берчи менин атам. Ошол кишинин да таасири бар. Анан апам жөнүндө бир эмен айткым келип атат. Мен Токтогул кечине келгенде, анан апамды Токтогул кечине апардым. Иштеген ишимди көр дедиңиз да. Жарым жылдан кийин келди, мен келип иштей баштадым. Анан апарып, мажалга киргизип, анан лифт менен үстүнө чыгарып, гребенде турам. Апам бияк тоону бир карайт, бу тоону бир карайт. Анан мен айттым, апа эмне карап атасыз? Ой, апам, апам айтат, болот, мына тоонун аты эмне дейт. Ой, апа, биз муну леви берек дейбиз. А бу тоонун аты эмне? Бул правый берек дейбиз. Десем, карап туруп, ой, мына Аулан деген тоо турбайбы дейт. А бу тоо Тегерек деген тоо турбайбы дейт. Көрсө илгери Ташкөмүрдөн Токтогулга жол салганда участокторду бөлүп берген экен. Ар бир айылга участок бөлүп берип, анан эл уручной курган. Ашар менен. Ашар менен курган экен. Анан ошондо биздин айылдагы биздин туугандарга как раз Токтогул кешинин створу түшкелип калыптыр. Анан ошондо барып көрүп анан айтып атпайбы. Анан бул Аулан деген тоо деп мага айтып атат. Бул мен анан ошо апаман кийин ошо тоолордун атын айтып калдым. Баягы эски аттары, өзлөрүнүн. Өзүнүн аты. Анан бир маал элөрдөп атат. Аскасы бийик Аулан, шамалы болот аудан, дары коюп ташатса жүрөгүм чыгат кабынан деп бир ончакты куплет ырдады. Анан мен айттым, апа, бул эмне дегендир десем, Аулан деген бир жигиттин аты дейт, тоонун аты. Тегерек деген дейт, бир сулуу кыздын аты дейт. Анан Аулан тиги нарынын арежинен келет экен дагы, Тегерек биягынан барат экен. Бири-бирин карап туруп анан Аулан апам айтып атат да. Аулан мен азыр нарындан өтүп барам деп нарынга түшүп агып кетет экен. Анан Тегерек ал агып кеткенин боюн таштап агып кетет экен. Ошондой эме бар экен да, бир Легенда бар. легенда бар экен да. Ошо эсимен кетпейт. Демек ошол эки тоону көргөн сайын апаңызды эстеп тура турбайсызбы азыр барганда? Адатта баягы жаш келип калганда чын-чынында өткөн өмүргө көз салып, серп салып, эмне жасадым, эмне койдум, кай жеринден мындай кемчилик кетти деген учур келет болсо керек. Эми сизде андай учурлар убактыңыздеги бар. Азыркы республиканын, азыркы биздин өлкөнүн акыбалын карап туруп, жаштарды карап туруп, деги эле күнүмдүк жашоодогу биздин көңгөй тескейибизди карап туруп, эмне айткыңыз бар? Эми мен азыркы жаштарга, особенно энергетиктер, энергия жаштарга көп көңүл салам. Мурун тиги институтта иштеп жүргөндө, тиги Кашкат иштеп жүргөндө жаш кадрларды политехникага өзүм заявка берип алып кетип жүрдүм. Андан кийин тиги политехник филиалы Кыргызстанда биринчи Каракөлдө ачылган. Анан анда строительдер более күчтүү да. Алар бүт эле строительство боюнча факультеттерди ачып алыптыр. Мен барсам, энергофак жок экен. Талкачев, главный инженер Нарынгеш, декан экен. Анан мен баргандайын ойлонуп калдым. Строительдер өзлөрүнүн кадрларын даярдап атса, мен энергетик болгондой да, анан бияка келип, анан кийин энергофак ачырдым. Анан кийин Энерго факультетти аштырдыңыз. Ошол жерге ачтырдым да. Анан кийин энергофакты ачып, анан Кашкаттын эсебинен ошол жерге студенттерди киргизип турдум. Бир жылда 12-15ке чейин Кашкаттын эсебинен окутуп жүрдүм. Ал жерде вечернийда күндүзү иштешет. Анан бияка келгенде, бияка которулганда мен зат аратасын жаап турдум. Ошентип анан тиги ошол жердеги институттун зданиясындагы Кашкаттын эсебинен курдурдум. Эми мен баягы энергетиктерде мындай бар да. Не знаешь закона Ома, сиди дома деп коет. Мен энергофакты бүткөндөрдүн баарына эле
Onun zakarını açacağım sonra. Devlet açık aytacağız. Aşağı aytıp. Emet düşüşümün emi. Hazır hem Kudaya şükür şimdi mınday emet atat bir gözlerde oşol okunundagı sapatı sal naşarlap ketken bolçu da. Emi gelir aytat akça verip okup atat tiğdeyt. Adağı bolğango. Emi hazır ince жақшырағым болып келе жатады. Мына bu bizde эми башкаруучулар, мен кыйынбыз дегендер, сиз эми күндө телевизор көрөсүз, радиогасыз, китеп окуйсуз, гезит окуйсуз дегендей. Азыркы мына бири-бири менен тирешип, бири-бири менен кепке келишпей аткандарды карап туруп, улуу, тажрыйбалуу киши катарында мындай айта турган сөзүңүз болсо керек, агай. Бар, эми азыр чындыгында кийинки мен айтып атам 20 жылдан энергетикага такыр көңүл бурулбай калганда Союз өлгөндөн кийин сразу Камбарат 2 токтоду. Аны мен 40%ке жеткиргем өзүм как директор. Камбарата бир научный исследование разработканын баары болгон, иштелип чыккан. Анан кийин тиги Сары жаздагы 5 кестин немесин долбоорун мен финансировать этип тургам. Тиги Москва болот министрибиз, бизде акча жок болуп атат. Курсайын эсинен сметасынан төлөптүр. Проектировщиктарга, научный иштерге деп анан мен төлөп ошон үчүн Сары жазда жакшы билип калдым. Вообще Кыргызстандын энергиясынын потенциалы аябай чоң да. Мына Сары жазга 5 кес курулуш керек болчу. Сары жаз 1, Сары жаз 2, дагы 2 кес Түргөн 1, Түргөн 2, анан Жыргалаң деген кес. Анан дагы бир сонун нерсеси, ошол Сары жаздын суусунун 50% Кыргызстанга түшмөк. Ошол проект боюнча Кыргызстанга түшүп, анан кийин Чолпонот аркылуу тиги север жагы менен анан кийин чүйгө келмек ал суу. Чүйдөгү поливке пайдаланмакта 50%. Кытай өкмөтү ага кол коюп берген. 50%-ин алып кеткен бизге. Ушундай сонун проект бар болчу. Анан эми бу Верхненарынский каскад деп атабыз. Каскад нарынын өзүнө 19-22 кес курулуш керек болчу. Мына Камбарата бирдин обоснованиясы бүт болгон, Камбарата 2-40% жеткен, анан баары токтоп калды. Эми анча-мынча аракеттер болуп атат. Мына биздин президент дагы Путин менен сүйлөшүп, башка тиги Индия жак менен да сүйлөштүм деп атат. Азыр тиги Өзбек туугандар жаңы президенти дагы ушу сүйлөшүп кестерди курганга кичине бир аракет болобу деген ойдо болуп атам да мен. Акыркы кезде эң сиздин мындай көңүлүңүзгө жагып, маанайыңызды көтөргөн окуяны айтып бере аласызбы? Эми маанайда андайлар анча көп деле жок. Бирок кийинки учурда анча-мынча жылуулар бар, Кудай буюрса. Азыркы энергетиктердин жетекчилери аракет кылып атат. Өкмөт башындагылар, көп депутаттар энергетикага көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк аракет болуп атат. Мына жанагы датка кеминин курулушу, мына ошол бир өзүнчө илгери эле ошондой ойлор бар болчу да, независимый салыш үчүн. Ошол курулганы менимче жаңы биздин өкмөттүн, биздин президенттин чоң салымы деп айтсам болот. Биринчиден Биз Өзбекстан аркылуу алып аларга төлөйбүз. Анан Казакстан аркылуу өзүбүздүн энергияны. Ошолар аркылуу алып да, аларга төлөйбүз. 50% жөндөн эле зарп болуп кетип аткан да, эми өзүбүзгө калды да буюрса. Биринчиден мен келаткан жаңы жылда сизге ден соолук каалайм, саламаттыгыңыз чың болсун, көп жашаңыз агай. Сизди жакшы билген киши айтты эле, бул кишинин жашоосу да иш,
сүйлөгөнү дагы өзүнүн иши, кесиби, жалгыз гана ушул иш жөнүндө сүйлөйт деп. Ошол сөздү сиз аткардыңыз мына. Мен алдын ала сизге эчтеке айткан эмесмин. Бирок ушул жерге келген кишилердин бардыгына берилген акыркы суроодо небереси жөнүндө айтчу, чөбөрөсү жөнүндө жана башка. Бирок сиз ушу маанай көтөргөн окуяңыз десем дагы ушул энергетиканы айттыңыз. Менимче сиздей адамдардын ушул кылган иши бизге жасап кеткен баягы мурасы дейличи энергетикада. Кудай буйрса жана өзүңүз айткандай жакшы пландар ишке ашса, ошолор ашып кетсе да ошонун жакшы жагын көрүп бир маанайыңыз көтөрүлсө деген менин тилегим бар. Жаңы жыл сизге, сиздин үй бүлөңүзгө, бала бакыраңызга, небере чөбөрөлөрүңүзгө, кыздарыңызга агай жакшылыктарды алып келсин. Арбаңыз. Урматтуу замандаштар, Мен дагы бир кошумча. Мынакей мына биз гидростанцияларды куруш керек, көп куруш керек деп атабыз. Биз тепловой станцияларды курушубуз керек. Мына кара кече ГРЭС деген 19-съездин чечиминде бар болчу. Каракечинский ГРЭС деп. 19-съездин чечиминде жазылган болчу. Анан ошол кезде Казакстанда эки бастыбыз тияктан көмүрлөр чыгып кетип, чоң тепловой станциялар ошол тияк курулуп калды. Мен ушул маселени көп эле өкмөткө чейин Акаевка да жазгам, Бакиевке да жазгам ушул маселелерди. керек болсо Бишкектеги тетисти дагы İşletip, бирок тети кара кечени иштетип койсок, биз жайында, кышында суу азайганда энергияны ошол эмен алышыбыз. Кара кеченин 1.200.000 киловатт мощность болчу проектинде. Ошол жердеги көмүрдүн запасы 1000 жылга жетет. Ошентип эсептелген болчу. Анан дагы көп шахталар иштебей турат. Мына дүйнө жүзүндө, особенно Украинада, мен мындан бир 7-8 жыл барып келдим. Алар блок схема деп коюптур. Блок ушул экен, шахта, электростанция, потребитель. Ошол иштебей калган майда шахталардан баары иштеп, электр энергия чыгарып, ошол поселокторуна жылуулук берип, блок схема болуп иштеп жатат. Токтогул кесине жетекчи кылып жиберсе, канча жаштагыда иштейт элеңиз? Илгеркидей эле иштебек. Рахмат агай. Рахмат бизге келип ушу маек куруп бергениңизге мен ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин уктуруубузда көрсөтүүбүз дагы аягына чыгып атат. Бүгүн биздин конокто Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Иманалиев Болотбек Иманалиевич болду. Анда эмесе эртең кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.